Assalamu alaikum, урматтуу достор. Мага чалып калып атышат. Ошон үчүн өчүргөнгө туура келип калып атат да. Кечиресиздер. Азыр мен сиздер менен бир сүйлөшө турган бир маселелерим бар. Мен бүгүн Төрөкулов көчөсүндө турам. Мурунку Береговая көчөсү Леп деп койчу, билесиздер, кээ бириңиздер билесиздер. Кошулганча мен айта берейин, кийинки биз өчүргөндөн кийин башынан баштап уккан адамдарга көпкө турушка туура келип калат экен. Урматтуу достор, азыр мен мурунку Береговая көчөсү, кийинки Карыпбай Төрөкулов Улуу Ватан мекендик согуштун ардагеринин атынан коюлган көчөнүн башында турам. Сиздер менен ой бөлүшөйүн деп турам. Урматтуу достор, бүгүн жума күнү намаз окулуп, мусулмандардын майрамы болот экен. Ошол барганда жумада сен сурасаң Кудай менен жакын акыбалда болот экенсиң. Сен суранган дуалар сөзсүз кабыл кылат экен. Мен көп нерсени дуа кылдым. Элиме, баарына, кошуналарым, туугандарым баарына чейин, элиме чейин жакшы жашоодо жашаса экен, кыйналбаса экен деп дайыма ошол дуа кылып келебиз. Бүгүн да ошол дуаны дагы сурандым. Азыр мен сиздер менен бир ой бөлүшөйүн деп турам. Урматтуу достор, факты менен сүйлөгөнгө аракет жасайбыз. Азыр мен ушул агамдын үйүнө келдим белем. Анан ойлонуп отуруп түз эфирге чыгайын деп чечтим. Урматтуу достор, 2000 тарыхтан артка карай турган болсок, азыр мен 2 жыл мурункуну эле айтып өтөйүн. 2 жыл мурун апрелде шайлоо болуп калды жергиликтүү кеңештин депутаттыгына. Ошондо мен энергетик партиясынан программаларыбызды айтып отуруп, мен элге убада берген жана элдери менен проблеманы жакындан билип, биз шайлоо бүтөрү менен кайрадан мен ЦИКтын чечими чыкканча төрагалык милдетимди аткарып турган учурда келип эле төрага катары 2021 жылы момундай кат менен кайрылгам. Мен төрага кезим болчу. 15 апрель 2021 жылы келип эле ушул маселелерди бердим. Анткени программабыздын ичинде маселелер ушулар болчу. Мен окуп берейин. Каракөл шаарынын милдетин аткаруучу Гүлмира Өкүшуна Сатаровага, ошол учурда милдетин аткарып болчу мэр Эркеев шайлоого кеткенине байланыштуу ишин тапшырып кеткен учур болчу. Шаардын 2021 жылдын өнүгүү бюджетине тез аранын ичинде төмөндөгү маселелер боюнча смета долбоорлорун даярдап келүүңүздү сурайм. Биринчи, 32 батирлүү үйдүн сметасын жана долбоорун даярдоо үчүн кызмат акысы. Бул ПСД даярдоо 500 миңге ПСД даярдалды, бирок тилек каршы азыр ал 32 боюнча өз убагында келгенде айтып өтөбүз. ПСД даяр болду, демек бул аткарылды. Шаар ичинде муниципалдык 3 маршрутка каттатуу боюнча жана бул маршруткаларды тейлөөчү айдоочулардын эмгек акысын жана күйүүчү майларын эсептөө менен, билесиздер, 3 маршрутка каттатуу боюнча шаардын ичинде балдарга бекер муниципалдык автобус алабыз деп 2 жылдан бери согушуп келгенбиз. Бирок муну дагы Кудай буйруса быйыл азыр мынакей тендерге жарыяланды, чыкты. Азыр катышкан фирмаларды аныкташат. Эгерде кайсыл фирма уткан болсо, мен ойлойм, январдын балдар каникулу бүтүп калганга чейин биз жүргүзүп калабыз деген расчеттор бар. Кудай кааласа бүтөт деген ойдомун. Шаар ичиндеги жолдорду тазалоо 3 функция, 5 функция аткара турган кышта кар сүрүү, шыпыруу, суу себүү, автоунаа алуу. Билесиздерби, мен 2 жыл мурун сунуштаганда депутаттар колдобой койгон.
Ошону быйыл 3 миллион сом бөлүп бердик. Лизингке Айыл банктан алгыла дедилек. Азыр аткаруу бийлиги иш аткарып жатат. Урматтуу достор, азыр бир агабыз суранып калды. Уйларды карап койчу өтүп кетпесин дейт. Урматтуу достор, андан кийинки маселе өтөлү. Ал автоунаа азыр быйыл Кудай кааласа бүткөн атат. Мындан сырткары Кудай буйруса эми январдын 10-унда болот буйруса. Андан кийинки маселе туугандар. Жакшы ага, жакшы. Анан шаар ичиндеги кечиресиз, шаардын башкы планын түзүүгө сарпталуучу каражат. Урматтуу достор, биз 2 жылга бөлүп бердик. Ген планга 7,5 миллион сом. Ошол быйыл бүтө турган стадиясында болчу. Дагы карап көрөбүз, дагы кошумча акча каражат керек деп жатышат, анда тактайбыз. Шаар ичинде жарыктандыруу жок, жарыктандыруулары жок жерлерге жарыктандыруу коюу үчүн 200 даана прожекторду сатып алуу. Бул айылдардын ичинде Көкбел айылы, Акташ, Акшаар, Токтогул, Рахимов, Төрөкулов, Карыпбай жана башка жарыгы жок көчөлөр дедик. Мына бул Каракөлдүн ичинде бардык жарыктандырууларга сунуш берилген. Шагыл төгүлбөгөн көчөлөргө шагыл төгүү боюнча анализ жүргүзүп, смета долбоор даярдоо, Акташ, Акшаар, номер 3 орто мектебинин айлана тегереги, Серый көчөсүнүн номер 5, 7 үйлөрүнүн айлана тегереги, Көкбел айылынын жолдору, балдар мына ушул жерлерге шагыл төктүрүү боюнча анализ жүргүзүп, смета долбоорун алып келгиле дедик элек. Ал тилек каршы 2 жылдан бери ишке ашпай жатты эле. Азыр шагыл жөнүндө сиздерге кайтып келебиз. Балдар ойноо чаянча Акшаарга, Төрөкулов, Кулданбаев, Масиров көчөлөрүнө. 8-чи Көкбел мектебине жаңы ажаткана куруу. Балдар ойноо чаянчалары ишке ашырылды, кебирлери ишке ашырыла элек. Кулданбаев көчөсүндө Көкбел мектебинде жаңы ажаткана куруу, ажаткананы курдуруп бердик, бюджеттен бекитип бердик, бүттү. Көкбел мектебине таза суу чыгаруусу бүттү. Мына урматтуу туугандар, мынакей 2021 жылы кайрылган сунушум. Ушулардын арасынан кээ бирлери аткарылып, азыр дагы шагыл жөнүндө айтып өтөбүз. Андан кийин 2022 жылы дагы деле ошондой 32 Батырлы үйдүн сметасын долбоорун даярдоо үчүн кызмат акысы, шаар ичинде муниципалдык 3 маршрутка каттатуу боюнча бул маршруткалар тейлөөчү айдоочулардын эмгек акысын жана күйүүчү майларын эсептөө менен шаар ичиндеги жолдорду тазалоо, 3 функция аткара турган кар сүрүү, шыпыруу, суу себүү автоунаа сатып алуу. Балдар ойночу Акшаар, Төрөкулов, Кулданбаев, Масиров көчөлөрүнүн энергетик фракциясынын лидери Кыргызалиев. Мына урматтуу туугандар. Мына мен 2 жылдан бери сунуш менен кайрылып келдим. Ошолордун арасынан аткарылганын жогоруда айтып өттүм, туугандар. Эми сиздерге шагыл деген маселеге өтөбүз. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, ушул жолдо дайыма карапайым эл басат. Анан караңгы болчу. Могу столбалардын бардыгына жарыктандыруу койдурдук, туугандар. Ушул башына чейин. Көрдүңүздөрбү? Башына чейин. Бул карапайым эл баскан жол ылай болчу. Жогоруда мен айткан сунуш жана бардык элдерге жолугуп жүргөн учурда мен бул проблемаларды билет элем. Андан кийин 2 жыл ушул жерде ат минип жүрдүм. Бардык жактарды кыдырдым кышында. Көрүп жүрдүм. Проблеманы жакындан билчим. Урматтуу достор, бүгүн кар жаап калды. Анткени бул сиздерге азыр жол көрүнбөйт. Бирок комментарийлерине Илхам Рахимович деген досум бар. Ошол комментарийни сүрөткө тартып жүргөн ар бир нерсени. Аны сиздерге айтып өтөм. Каракөл шаарынын мэри Коңкобаев Талай мырзаны ушул жерге чейин алып келип көрсөтүп айттым. Карапайым эл база турган жолдор байкар.
ушул жерлерди бүт ылай болуп, машинасы жок, жөө баскан адамдарыбыз бар. Бүт ылайлар деген проблеманы бүтүрбөйлүбү? Бир 5 жыл ушул шагыл деген проблеманы токтотпойлубу? Губернатор келсе деле шагыл, биз жак ылай, шагыл төкпөйт, андай кылбайт деп арызданып сессияга чейин жарандарыбыз кыйкырып келчү. Бирок мен айтчым, сунуш бар, сунуш берилген. Бирок тилекке каршы Балташтын учурунда айткам, каскаддын кызмат акысына кылсаңар болот да, төксө болот да депчи. Элдин акчасын элге жумшагыла да деп айтып келгем. Болгон жок. Анан азыркы мэр Коңкобаев Талай менен мырза менен сүйлөшсөм, ал киши айтты, Бакыт, сеники туура деди. Туп-туура кыласың, өзүң контролдоп койсуң ушуну деди. Абдан туура айтасыз дедим. Рахмат. Кимдеги мен кыйынмын, мен билем десе, ошол адамдын өзүнө берип коюш керек да, анан сынаш керек. Кандай экен, жоопкерчиликтүү депчи. Урматтуу достор, 28-инен баштап ноябрдын, бүгүн 9-декабрь. 10 күндөн ашты, 11-күн мына кар жаап койду. Токтоп калдык, бүгүн эс алуу күн туугандар. Анан 10 күндөн ашык иштедик. Шагыл төктүк. О, свалка деген жерде көк таш деген бар экен, цементтин составы кошулган экен туугандар. Бизде өзүбүздө турган сырье, ошону биз өзүбүз колдоно албай келатабыз да. Мына ушинтип эле ишти бүтүрүп койсо болот туугандар. Азыр мен сиздерге ушул Төрөкулов көчөсү канча километр экенин айтып берейин, канча метр. Мен жазып алдым белем. Мындай эсептеп көрүп атам. Төрөкулов көчөсү 2 километр экен туугандар. 2 километр. Азырда эми өчкөндөн кийин сиздер дагы эмнеге бул жер эле жасалды деген сөз болуп калышы мүмкүн туугандар. 2000 метр, 2 километр жалпы. Жалпысынан алдык. Бүт айландырып, Акшаар көчөсүнөн келген карапайым элдерге дагы жолдорунан ылай болбосун дедик туугандар. Азыр сиздерге бир маалымат берип коеюн. Кайсы жерлер жасалгандыгын. Төрөкулов көчөсү 2000 метр. Акшаар 2 Бекташ жактагы, билесиздер, Бекташтын үстүндө Акшаар 2 деген көчө бар, ошол жерде. Аябай ылай болуп турчу. Аны дагы комментарийге коюлган сүрөттөрдөн көрө аласыздар. Ошол жерде 255 метр экен. Серий көчөсүндө звездочканы билесиздер, 306 метр жалпы аянтчасында алып өтүп. Серий көчөсүндө мечиттин жаны 17-дом билесиздер. Мечиттин жанында 17-домдун алдына чейин бүт ылайлар, окуучулар, элдерибиз, жарандарыбыз ошол жерде ылай менен басып өтөт экен. Серий көчөсү, Бекташ көчөсү Кулданбаев менен 155 метр. Бекташ менен Кулданбаевды мечиттин ар жагында билесиздер. Кулданбаев көчөсүнө өтүп кеткен жер бар, аябай ылай болчу, ошол жерди жасадык. Акшаар 1 көчөсү, Акшаар 1 билесиздер, Лептин үстүндө Акшаар деген көчө бар, ошол жерде 675 метр экен жалпы. АТК көчөсү, Курманалиев Исмаил көчөсү 1 километр 390 метр экен. Анан билесиздер, отстойникада, отстойный деп коет, оно жакта Акшаар жак менен поймага кеткен жер, ал жерди дагы көрсөтөм сиздерге. Мынакей достор, могул жерде билесиздер, көчөнүн башы бардыгы ылай болчу. Керек болсо таксисттер да кирбейт экен, жолго чыккыла. Биз ал жакка кирбейбиз, жолуңар начар депчи. Анан урматтуу туугандар, ушул жердин баарын шагыл менен төшөп койдук, Кудай буйруса. Болду. Булар 5 жыл болду маселени көтөрө алышпайт, Кудай кааласа. Демек, биз баардык маселелерди чечип атабыз. Бирок
Тилек каршы убакыттан жетишпей калдык туугандар. Мен сиздерге баягы урматтуу жашоочулар, анан аркаман көп нерсени да айтышыңар мүмкүн. Ошон үчүн биз убакыттан жетишпей калдык. Ушу эртелетишибиз керек. Мына кар жаап калса токтоп калат бул иш деп, кечэтен бери кар жаады эле, биз токтоп калдык туугандар. Мынакей Ноголун айнандагы Акшаардын көчөсү менен адамдар өтөт эле, бүт ылай болчу туугандар. Коркушат эле. Биз ушул жерде чоңойгонбуз. Мен ушул жерге чейин эчим да карабай жүргөм көчөнү. Кийин анан эми депутат болгондон кийин эми карадым. Баардык жерлерди карап жүрүп, анан бул жакты эң акырында карадык туугандар. Мына жарыктандыруулар бүт күйөт. Жолдор шагыл. Ушул Акшаардагы жашоочулар балдарын сабач экен. Эмне ылай болуп келдиң деп. Жолдун баары ылай болсо ылай болот туугандар. Урбагыла балдарыңарды. Мына эми Кудай кааласа ылай болбойт туугандар. Аябай оор болду. Мен өзүм көзөмөлүмө алып, аябай жамгыр жааса дагы, кар аралаш суу аралаш кар жаса дагы ушул ишти бүтүрүп коюнга аракет жасадык. Грейдер маселеси бир аз кыйынчылык жаратты. Анан Каскад Токтогул КСинен алган, арендага алган Хоба жана кечиресиздер Шахман деген бар экен. Анан сары бир КамАЗ бар экен. Ошол менен алганыбыз биз кымбатка түшүп калат экенбиз туугандар. Ошон үчүн кайрадан жеке адамдарга келишим түзүп, ошолор менен иш алып бардык элек. Объемду көп бердик. Жалпы туугандар 6000, кечиресиздер 6 килограмм, 6 километр жол жасадык туугандар. Жалпы бир аз жетип жетпей. Кудай кааласа могу карлар эрип кете турган болсо дагы билесиздер, үстүңкү звездочка бар седьмой тарапта. Урматтуу туугандар, бул жерде эме деп коет. Верхний Каракөл, анан Нижний Каракөл деп коет. Бул жакта сазда өзүч, анан Ногул жердин баардыгын ушу иретке келтирип, тамды ирети менен салсаңар деп дайыма айтып келем да, ушул жакында ушул жердин ээлери менен чогулуш жасайбыз. Мындай болбойт. Генпланга биз жөн эле акча төлөп бул жерди ирети менен келтиребиз деп 2012 жылы мен депутат болуп келери менен ушул жерге Дозалиеваны, Соронбаеваны, Элеман Ысмайыловду раматылык баардыгын комиссионун алып келип, ушул жерди генпланга үй салууга деп киргизгенбиз туугандар. Азыр ушуну иретке келтиребиз буюрса. Сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Мына туугандар, ушул жолдо буюрса баардыгы жасалды. Кардын алдында көрүнбөйт. Анан кийин туугандар, өзүңүздөр деле ушул тарап менен машина менен айдасаңар болот, жөө жүрсөңүздөр болот. Анан кийин биздин программанын ичинде ушул шагыл төктүрүүнүн биз азыр 90% аткарылып калды десек жаңылышпайбыз. Жогоруда окуп бердим. 8 объект азырынча. Эгерде карлар эрип кала турган болсо, биз дагы ДСР көчөсү бар ал жерде. Аябай төгөт десе төкпөй, анын кайра кырып, көп иш жасап калып атабыз туугандар. Бир жерде көпкө туруп калганга аракет болуп калып атабыз. Анан кийин жайыт комитетинин погрузчигин алып, арендага, бюджетке договор түзүп атабыз. Билсинбек деген мырза иштеди. Ал байкуш көп күчүн Каракөл үчүн салымын кошуп атат. Иштеп атат күнү түнү. Азаматсыз Билсинбек аке. Муну менен биз менен жүргөн адамдардын Рахимов Илхам деген досум бар. Жакында депутат болуп келет буюрса. Эркинбек Эгембердиев деген депутат бар. Ал жөнүндө да айтып коеюн, ушул 2021 жыл шайлоого жаңы баратканда мага тааныштырып калышты. Майрамбек Макшут деген экс депутаттын досу болот. Жеңиш Журабаев ушулар менен дос болот экен, келип Бактеке, биз барбай эле коелу, биз иштедик. Эми бул жагын Эркинбек иштесин, Эркинбек барсын, Эркинбекти сүйлөңүз. Дедил. Эркинбек сүйлөбөсө дагы чын дилинен Баткенге болсо Баткенге барат. Кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле деп бакыш. Дайыма ушул элдин кызматында жүрөт, дайыма ушу биз менен жүрдү. Азамат, сиздерге дагы Кудай таалам үй бүлөңүздөргө бакыт берсин, ийгилик берсин.
Урматтуу туугандар, дайыма карапайым эл тарапты ойлонуп келебиз. Мынакей могу көпүрө капталдары сынып калыптыр. Анан алып келип УМСке Максат мырзаны алып келип көрсөттүк элек. Сварщиктерин жөнөтүп, жасап, мына сиздерге ыңгайлуу шарт түзүп койдук. Краскалаганга жетишпей калдык, суу түшүп калды туугандар. Бир аз турасыңар. Курамаев Максатка да рахмат. Колу бошобосо дагы аракет кылып бүтүрүп коелу деп жатабыз туугандар. Мына Акшар көчөсү, Акшар тең 2 көчө тең жасалды. Бул жагы дагы, үстү жагы дагы туугандар. Анча мынча жерлерин канча деген элдер батасын берди, элдер сүйүндү. Рахмат дейт. Көрүнбөй эле кылайын десең, техника келсе эле тарылдаса эле чыгып калышат экен алар. Канча деген адамдар менен сүйлөштүм. Канча деген адамдар менен ой бөлүштүм. Анан туугандар, мына бул жерде отстойника деп коет эле көлгө өзүнчө тундуруп, анан киргизет эле. Мунагу жолдо оны машина кетип жатат, каскадтын машинасы. Ушул жолдо биз жолду жасап жатабыз. Могу жолду бир аз 130 метрдей эле калды ары жагына. Ушул жолдон акшарлыктар жана элдер айтат: "Бакыт, Акшарды бизди жакшы жасадың" дейт. "Бул жакты азаматсың, рахмат" дейт. "Бирок бул жагындагы" дейт. "Жасап койсоң жакшы болот эле, биз бала бакчага, келечек бала бакчасына, жумушка биз ушундайдан кетет элек" дейт. Ишемби күнү мал базары учурда бүт бул жак пробка болуп калат дейт. Биз чыга албай калабыз дейт. Алардыкы туп-туура айтты. Абдан туура айттыңар дедим дагы, ушул жолду жасап койдук. Кудай буйруса 130 метр гана калды о баш жагында. Бул жагы баары жасалды туугандар. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Акташ көчөсү, мурунку Афганистан билесиздер да. Ошол Афганистан жакта дагы ылай жактар бар экен, ал жерде дагы карапайым элдер жашайт. Жакында маршрутка келе турган болсо, сөзсүз Акташка кайрылып, Акташтын окуучуларын кайрылып алып келе турган биз маршруттук линиясын карап, жолдорун карап келе атабыз туугандар. Эртең ошол маршруткага жол начар болуп калбасын деп ойлонуп жатабыз. Кар жаап жиберди да. Мейли, бул Кудайдын буйлугу деңизчи. Бирок 6 километр бүтүрүп калдык, жалпы Кудай каласа 6 километрге жакын. Урматтуу туугандар, жакында дагы ой бөлүшөм. Жол куруу, жол ачуу 2013-жылы жаңы депутат болуп келгенде эш Токтобек сайга кете турган эски жолдо жол жабылып көчкү түшкөн илгери. Ошону эч ким ача албай жүрүп, биз мындайча айтканда, орусча айтканда, рискке барганбыз. Жолду ачыш керек деген. Карапайым эл каттаса, булар машина менен жүктөрүн алып келе албаса, жалаң эшектер менен эле жашаса деп, ошол жолду ачканга аракет жасап, 11 күн дегенде ал жолду ачып бүткөнбүз. Ошондой эле 11 күн, эстесем, ушул ай, ушул 1-2 число ары бери болбосо, так ушул мезгил экен туугандар. Кудайга шүгүр, жол оңдосоң, көпүрө салсаң, жолуң оңолот дейт. Бардыгы салым кошкондор, бардык ниет кылгандар, жакшы ниет кылгандарга дагы Кудай таалам сиздерге бактылык берсин туугандар. Жума күнүңүздөр менен шагыл жөнүндө айттым. Калгандарын бардыгын сиздер өз көзүңүздөр менен мен жогоруда айткан көчөлөрдү өз көзүңүздөр менен көрө аласыздар. Эгерде кар эрип кетип дагы мүмкүнчүлүк боло турган болсо, дагы мен жогоруда айткан жерлер Аккыя, Звездочка үстүдөгү 7-аянтчадагы ал жер дагы суу, Акташ көчөсү,
Ушулардын баардыгын дагы мен унутуп калып атам. Эгерде дагы болсо биз анын баарын бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Бул маселеге экинчи кайтып келбешибиз керек туугандар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө.